Баарына салам, сиздер менен окутуу. Бул биздин Elementary 1 деңгээлибиздин практика сабактарынын бири. Бул сабакта биз сиздер менен англис тилинде убакытты айтканды үйрөнөбүз. Башкача айтканда what time is it? Саат канча болду деген суроого жооп бергенди үйрөнөбүз. Кеттик анда эмесе сабакты баштадык. Сиздер менен муна telling time in English. Англисче убакытты айтуу. Негизинен убакытты айткан оп-оңой экен. Биз баарыбыз жакшы тааныган to be этиши керектелет экен аны айтыш үчүн. To be'нин бизге тагыраак айтканда it is деген үчүнчү жактагы формасы керектелет экен. Ошондо мисалы саат 2 деп айткыбыз келсе, it is 2 деп айтат экенбиз. Эгер дал ушул эле сүйлөмдү терс формага коюп туруп, саат мисалы 2 эмес, 5:30 деп айткыбыз келсе, анда to be эчинен кийин not бөлүкчөсүн кошуп коет экенбиз дагы. It is not 2, it is 5:30 деп айтат экенбиз. Is бул жанагы to be эчинин формасы, ал эми not терс бөлүкчөсү андан кийин кошулду, байкасаңыздар. Азаматсыздар, бул баягы убакытты айтуунун базасы болду. Эми убакытты дагы тагыраак айтуу же кошумча маалымат менен айтуу үчүн кызыктуу фактыларды карап алалы. Буга чейин уксаңыздар керек, AM, PM деген сөздөрдү эмне болгон сөздөр экен деп жүрсөңүздөр, азыркы сабакта чогуу чечмелейбиз. Бул эки сөз англис тилинде убакытты экиге бөлгөн сөздөр экен. Латын тилинен келет экен. Биринчиси AM, ante meridian, түшкө чейин деп которулат экен. Түнкү 12-ден түшкү 12-ге чейинки убакыт экен. Баягы түн жарым болду, түн жарымдан таң атып, түшкү тамактын убакыты келгенче убакытты биз AM деп айтат экенбиз. Ал эми PM болсо post meridian. Бул түштөн кийин деп которулат экен дагы, баягы түшкү 12-ден түш ооп кеч кирип түн кирген убакытты PM деп бөлөт экенбиз. Буларды сүйлөмдө бөлүп айтуу абдан маанилүү. Себеп дегенде, англисче сүйлөп аткан учурда сиздерди түшүнбөй убакытты чаташтырып алышы мүмкүн. Ошондуктан бир нерсенин убактысын айтып атканда тактап коюу зарыл экен. Мисалы, my job starts at 8 AM. Жумушум саат таңкы 8-де башталат дейт. Эгерде бул учурда AM'ди кошпой турган болсоңуздар, анда алар ойлоп калышы мүмкүн кечки 8-де башталат жумушуңуздар деп. Кийинки мисал, the lesson is at 9 PM. Don't be late. Сабак кечки 9-да башталат. Кечикпе дейт. Кечки жана таңкы деп убакытты бөлгөндү үйрөндүк. Слайдты паузага коюп өз алдынча практикаласаңыздар болот. Эми жалпысынан убакытты айтуунун сүйлөмдөрдүн түзүлүшүнө көңүл буралы. Жалпысынан бардык эле тилдерде убакытты биз эки жол менен айтсак болот экен. Биринчиси сандар менен. Эң кыска варианты, мисалы, саат 7:20. Жөн эле саатта кандай турса ошол бойдон айтып коебуз. Анан экинчи жолу бул баягы канча мүнөт өткөнүн, канча мүнөт калганын тактап айтат экенбиз. Бул узунураак варианты саат 7-ден 20 мүнөт өттү деп айтат экенбиз. Англис тилинде деле ошондой. Болгону экинчи узагыраак вариантында биринчи мүнөттөр айтылат экен. Мисалы, 7:20 деген it's 7:20 болсо, кыска варианты. Ал эми 7-ден 20 мүнөт өттү деп айтыш үчүн биз биринчи мүнөттөрдү айтат экенбиз, андан кийин саатты айтат экенбиз. It is 20 minutes past 7 деп. Байкаганыңыздардай эле, экинчи вариантта жашылга боелгон сөз турат. Бул сөздү биз жардамчы сөздөр дейт экенбиз. Англис тилинде убакыттын узунураак формасын айтуу үчүн калды, өттү, мынча мүнөт, тигинче мүнөт деп айтыш үчүн жардамчы сөздөр керектелет экен. Ал жардамчы сөздөрдү бул слайдтан көрүп алсаңыздар болот. Эң көп колдонулган жардамчы сөздөр булар past өттү экен, to калды, half жарым саат же 30 мүнөт убакыт, quarter чейрек же 15 мүнөт убакытты түшүндүрөт экен. Слайдты паузага коюп өзүңүздөргө көчүрүп жазып алсаңыздар болот. Биз болсо ар бир жардамчы сөздүн колдонулушун азыр төмөнкү мисалдар менен карап чыгабыз. Биринчи жардамчы сөзүбүз past экен. Past деген бизде өттү дегенди түшүндүрөт экен. Ошондо 2-ден 20 мүнөт өттү деп айткыбыз келсе, биз it is 20 minutes past 2 деп айтат экенбиз. Алгач мүнөт айтылат экен англис тилинде, андан кийин жардамчы сөз, андан кийин саат коюлат экен. Ошондо 20 мүнөт өттү 2-ден деп айтат экенбиз англис тилинде. Кийинки мисал, 8-ден 5 мүнөт өттү деп айткыбыз келсе, it is 5 minutes past 8 деп айтат экенбиз. Азаматсыздар, биринчи жардамчы сөздү практикаладык, эми кийинкисине өтөлү. Кийинки жардамчы сөзүбүз бул to экен. To бизге калды деп которулат экен. Мисалы, it is 10 minutes to 10. 10го 10 мүнөт
калды деп айтат экенбиз. Эгерде кыргыз тилинде саат биринчи айтылса, бул жакта мүнөт биринчи айтылат дедик. Анан жардамчы сөз, андан кийин саат коюлат экен. Азаматсыздар, кийинки мисал. It is 20 minutes to 8. 8ге 20 мүнөт калды экен. Слайдтарды паузага коюп, өз алдынча мисал жаратып практикаласаңыздар болот. Кеттик, анда эмесе биз улантабыз. Кийинки жардамчы сөзүбүз бул 15 мүнөттүк убакытты түшүндүргөн quarter деген сөз экен, же чейрек кыргызча. Quarter бул айттык 15 мүнөттү түшүндүрөт деп. Мисалы 10го 15 мүнөт калды деп айткыбыз келсе, it is quarter to 10 деп айтат экенбиз. Кеттик. Эми акыркы 4-үнчү жардамчы сөзүбүз бул half болчу. Half деген жарым саат же 30 мүнөт убакытты түшүндүрөт экен. Ошондо 10дон жарым саат өттү деп айткыбыз келсе, биз it is half past 10 деп айтат экенбиз. Half жана quarter бул экөө мүнөттү түшүндүргөн сөздөр. Эсиңиздерде болсо, англис тилинде биринчи мүнөт айтылат, андан кийин саат айтылат деп айтканбыз. Азаматсыздар, эми убакытты айтуудагы эң маанилүү эрежелердин бирөөсүнө келдик. Кийинки слайдты кунт коюп угушуңуздарды суранабыз. Бул нерсени эстеп калуу абдан маанилүү. Себеп дегенде, англис тилинде, жалпы эле тилдерде бизде 30 мүнөткө чейинки убакытты сааттан өттү деп айтсак болот экен. Ал эми сааттан 30 мүнөттөн ашык убакыт өтсө, анда 30 мүнөттөн ашык өттү деп айтпай, кийинки саатка канча убакыт калганын айтышыбыз керек экен. Мисалы, саат 10:45 болду деп элестетиңиздер. 10дон 45 мүнөт өттү деп айткан грамматикалык жактан бир аз туура эмесирээк деп эсептелинет экен. Ошондуктан 11ге 15 мүнөт калды деп айтсак туурараак болот экен. Себеп дегенде, саатты караганда дагы 11ге 15 мүнөт калды дегенди мындай көрүп түшүнгөн жеңилирээк бизге. Баягы 10дон 45 мүнөт өттү деп айткандын ордуна. Англис тилинде деле дал ошондой экен. It is 45 minutes past 10 деп айтып отурбастан, 10дон 45 мүнөт өттү деп. It is 15 minutes to 11 деп айтсаңыздар туурараак болот экен. Албетте, биринчи вариантын деле айтсаңыздар сизди чет элдиктер түшүнөт, бирок бул баягы табигый эмес экен да, туурараак эмес болуп эсептелинет. Ошондуктан толук кандуу так жана туура сүйлөйм десеңиздер, жарым саат өтүп кеткенден кийин кийинки саатка канча убакыт калгандыгын айтсаңыздар туурараак болот экен. Азаматсыздар, өз алдынча практикаласаңыздар дагы болот. Биз болсо сабакты жыйынтыктайбыз. Жыйынтыгында убакытты биз 3 жол менен айта алат экенбиз, жалпысынан. Биринчиси бул сандар менен сааттын канча болгонун канчадан көрсөк, мисалы саат 7:20 деп кыска эле жол менен айтып коет экенбиз. It is 7:20 деп. Экинчи жолу бул канча мүнөт өттү, канча мүнөт калганын тактап айтат экенбиз. Бул it is 20 minutes past 7. Саат 7ден 20 мүнөт өттү деп айтсак болот экен. Ал эми үчүнчүсү болсо, бул так даана бир жолугушуу, сабак же чогулуштун бир убакытта боло турганын айтуу экен. Бул meeting is at 7:20. Чогулуш саат 7:20 деп айтат экенбиз. Бул учурда бизге at деген убакыт предлогу жардам берет экен. Азыр ушул 3 жолдун түзүлүшүн бир сыйра карап практика кылып алалы. Кеттик, анда эмесе. Убакытты сандар менен айтуу эң жөнөкөй жол. Биринчи бизге жардамчы этиш to be турат экен, it is. Андан кийин бизде саат айтылат экен, андан кийин мүнөт айтылат экен. Ошондо саат 6:15 деп айткыбыз келсе, it is 6:15 деп коет экенбиз. Азаматсыздар, мисалдарды карап алалы. It is 4 o'clock. Саат 4 болду. It is 11:45. Саат 11:45. Азаматсыздар, убакытты айтуунун экинчи жолу бул саат мүнөтү менен айтуу экен. Канча калды, канча өттү деп. It is 15 minutes past 6. Саат 6дан 15 мүнөт өттү. Кийинки мисал калдыга. It is 15 minutes to 6. Саат 6га 15 мүнөт калды деп айтат экенбиз. Жардамчы сөздөр менен. Кеттик, анда эмесе мисалдарды карап алалы. It is 20 minutes past 5. 5тен 20 мүнөт өттү. It is 15 minutes to 12. 12ге 15 мүнөт калды деп жардамчы сөздөр менен айтат экенбиз. Азаматсыздар, эми үчүнчү жол бул так бир иш чаранын убакытын айтуу экен. Бул жолу бизге иш чара өзү керектелет экен. Алгач сүйлөмдүн башында турат экен. Андан кийин to be эчинин үчүнчү акта формасы is керектелет экен. Андан кийин убакыт предлогу at керектелет экен. Саат канчада деп айтыш үчүн at'ти кошот экенбиз. Андан кийин саат, андан кийин мүнөт айтылат экен. Ошондо сабак 6:15те болот деп айтыш үчүн lesson is at 6:15 деп айтат экенбиз. Кеттик, анда эмесе мисалдарды карап алалы.
Party is at 8 p.m. Oturuş kечки 8'de. Көкбөрү is at 10 a.m. Көкбөрү таңкы 10'до дейт. Азаматсыздар, ушуну менен биз англис тилинде убакытты айтуу боюнча сабагыбызды аяктадык. Сабак пайдалуу болду деп ишенебиз. Кийинки сабакта биз сиздер менен саналбай турган заттар деген темада жолугабыз. Бул арада кошумча маалымат үчүн, пайдалуу видеолор үчүн биздин соц тармактарга катталсаңыздар болот. Ал эми Play Store'дан бизди окутул деп издеп, колдонмону телефонуңуздарга жүктөсөңүздөр болот. Ал жактан кошумча тест жана көнүгүүлөрдү дагы толугураак сабактарды таба аласыздар. Сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.